Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaның аты менен баштайбыз. Бир учурда ушул улуу Аллах Тааланын улуу аты менен ушундай энебиздин дагы сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи бололу деп, эненин дагы бир арманы орундалып калсын, тилек ой максаттары ишке ашып калсын деп, ушул улуу Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн жалпы Иман Аманат Нур коомдук кайрымдуулук фондунун жамааты менен кеңешип, алардын макулдугу менен энебизге үй баштаганбыз. Кудайга шүгүр, энебиз бүгүнкү күндө үйлүү болуп, жакшы инсандар себеп болуп, ыйык умра сапарына дагы барып келди. Ушул энебизде сүйүнүч өзгөчө болсо керек. Ушул сүйүнүчтү биз пайгамбарыбыздын ар бир үммөтүнө каалайбыз. Ар бир үй бүлөгө Аллах Таалам тынчтык берсин, өнүгүү, өсүү, дин, шарият, Куран берсин. Эми туугандар, ошол үйдө билесиздер, канча усталар келип иштебестен кетти, канчалаган усталар келип жумуштарын толук бүтүрбөстөн 2 күн иштеп, 3 күн иштеп, ушундай үйү зузарып кетти да. Себеби көпчүлүгү иштегиси келген жок, ачыгын айткандачы. Ал жерде ысталба жок эле, биз барганда свет жок эле, суу жок эле. Аллах Тааланын жардамы менен, Аллах Тааланын фазлы карамы менен кээ бир инсандар себеп болуп, мына Кудайга шүгүр, ысталбалар коюлду, токтор коюлду, суу маселелери чечилди. Биз барганда ушул жол маселеси деле жок эле да. Кудайга шүгүр, мына айыл өкмөт менен биргеликте, айыл өкмөттөр макулдугу менен, ошол айыл өкмөттүн жардамы менен грейдерлер барып, канча КАМАЗ шагал төгүлдү да. Бүгүнкү күндө сонун болуп тегизделип, Кудай буйрса башкалар дагы бүгүнкү күндө ошол жолду пайдаланып атат. Ошол жерде Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, Аллах Таалам бизден дагы ыраазы болсун, Аллах Таалам бизге дагы жакшылык берсин. Эне акыйкатта кыйналыптыр деп ошол жерде ысык суукка чыдап, жакшы жаманга чыдап, жакшы жаман сөзгө чыдап, ошол жерде кызмат кылган ушул усталарыбызга да терең ыраазылык билдиребиз. Ушул үй усталарыбызга дагы экөөсү досубуз болот, бул өзүбүздүн агабыз болот. Аллах Таалам ушул бир туугандарыбызга дагы өнүгүү, өсүү берсин. Ушул адалдан тапкан акчаларын Аллах Таалам жакшылыкка, ийгиликке, динге, шариятка, Куранга, ажылыкка, умралыктарга иштеткенге Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Ушул усталарыбызга дагы ушул убакыттан пайдаланып, жалпы Иман Аманат Нур коомдук кайрымдуулук фондунун атынан, энебиздин жакындары атынан, жалпы кыргыз элибиздин атыбыздан ыраазычылык билдиребиз. Бул акчаңыздар адал, Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушул аманатыңыздарды берип коелу деп, бул жерде мына аксакалыга акчаны берени. Машалла, Аллах Таалам ыраазы болсун. Аллах Таалам жакшылык берсин, өтө чоң рахмат. Ушул акчаңыздарга дагы Аллах Таалам береке берсин. Аллах Таалам жакшылык берсин. Кудай буйрса сиздердин дагы балдарыңыздар келечекте ушундай муктаждарга жардам берген, үйү жокторго үй салып берген, жетимдердин басын сылаган, элибизге, журтубузга кызмат кылган. Албетте ушул кыргыз элибиздин дагы, кыргыз мамлекетибиздин дагы башка өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулушуна себепчи боло турган, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган, адамдарды ынтымакка, биримдикке, бейишке, Аллага чакырган, пайгамбарыбызга чакырган, жүрөктөрү ыйманга толгон боорекер Куранды толук жаттаган уул кыздардан болгон болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.